Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга кутмандуу күн. Анда эмесе бүгүнкү адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Китепти сүйүп аркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Демекчи балдар баардыгыбыз китепти сүйөбүз. Анда эмесе тазалыкты сактасак, жугуштуулардан да сак болорубузду биз баарыбыз билебиз. Азаматтар, анда эмесе сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабактын темасы көпөлөк тексти жана ыры менен таанышабыз. Сабактын максаты көпөлөк тексти ыры менен таанышасыңар. Алардын мазмунун терең түшүнүп, суроолорго туура так жооп бергенге үйрөнөсүңөр. Табиятты сүйүүгө, ага аяр мамиле кылууга үлгү аласыңар. Анда эмесе текст менен тааныштык. Тимурдун терезесинде көпөлөк жашачу. Ал болсо башка көпөлөктөрдөн айырмаланып турар эле. Көпөлөк былтыркы күздө түшкөн кургак жалбырактардан жасалган болчу. Анын чоң канаттары өрүктүн жалбырактарынан эле. Алчанын жалбырактары болсо көпөлөктүн кичине канаттарындай сезилип турчу. Денеси талдын жалбырагынан, ал эми муруттары болсо карагайдын ийнесинен жасалган. Мына ушундай укмуш көпөлөк түстүү кагазга чапталып турган. Аны караган киши суктанып таң калчу. Бир күнү Тимурдун апасы терезени ачса, шамал кирип, көпөлөктү учуруп жөнөдү. Тимур аны колу менен тосуп алам деп, кургак жалбырактан жасалган канатын сындырып алды. Байкуш бала ыйлагысы келип, аябай ызаланды. Ошол учурда көпөлөк киши сыяктуу сүйлөп, Тимурга "Кайгырба досум, мени кайра жасап алсаң болот" деп баланы соротту. "Сен эшикте күзүндө түшкөн жалбырактардан көп терип келип, канаттарымды оңдоп кайрадан жасагын." Муну уккан Тимур сүйүнүп жалбырак чогултканы короого чыккан, чуркап чыкты. Бир аздан кийин үйүнө келип, түстүү кагаздан үстүнө терип алган жалбырактарды канат кылып чаптады. Мына эми көпөлөк жаңы жасалган канаттарын кагып уча баштады. Анда эмесе ыр менен таанышабыз. Кон көпөлөк, учуп кетпе көкөлөп, жыпар жыттуу гүл жыттап, бирге ойнойлу экөөлөп. Айтсам тилде албайсың, ар кыл гүлдү тандайсың, эне көрүп баарысын эркелөөдөн талбайсың. Ай, көпөлөк, конгун учпа көкөлөп, жолотпогун жаныңа тентектерди эселек. Мынакей ыр менен да тааныштык. Силерге текст ыр жаккандыр балдар? Азаматтар, анда эмесе силерге тапшырма берейин. Тимурдун көпөлөгү эмнеси менен айырмаланат? Көпөлөктүн канаты кимдин кеңеши менен кайра жасалды? Көпөлөктөр жөнүндө эмне билесиң? Силер да көпөлөк жасагыла, көпөлөк ырын жаттагыла, жаңылмашты жаңылбай так айтууга машык кыла. Баарыңарга ийгилик.